Урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Биз талап жана сунуштун бул күнүбүздөгү жашоодогу болгон проблемаларды кандай жана рыноктук баанын кандай проблемаларды чечкенин мисалдары катары берип уланта кетмекчибиз. Мисалы үчүн эң негизги бир чоң шаардын эң негизги проблемаларынан, эң чоң маселелерден бирөөсү бул автотыгын. Бул автотыгынды кантип чечсек болот? Экономикада бунун чечүүнүн жолдору барбы? Өзгөчө караганыбызда автотыгын чоң шаарларда бул эртең менен элдер жумушка кетип атканда жана кечинде жумуштан кайтып атканда шаардын эң негизги көчөлөрүндө автотыгынды көрүүгө жана учуратууга мүмкүн. Муну кандай чечкен жана чоң шаарларда кандай чечилген дегенде мисалдар бар экен. Мисал үчүн карасак, Лондон шаарынын борборуна кирүү үчүн машиналар, автоунаалар $15 жакын акча төлөшөт экен. Себеби эмне үчүн? Себеби ошол борборго кирүү талап өтө көп. Эгерде Лондон бул $15 акчаны койбосо, эгерде Лондон мэриясы койбосо, бул автотыгын өтө көбөйүп кетет экен. Автоунаалардын саны көп болгон үчүн жана бул жерде автоунаанын саны көп болгон үчүн бул жерде автотыгын дагы көп болот экен. Автотыгын көп болгондугу үчүн кандайдыр бир деңгээлде шаар бийлиги бул маселени чечүү үчүн ошол кире турган автоунааларга $15 бир кирүү акысы койгон. Бул кирүү акысын койгондо кандайдыр бир деңгээлде бул маселе, автотыгын маселеси чечилген. Себеби бул талап көп болгон үчүн, ал эми сунуш аз. Себеби шаардын борборун сиз чоңойто албайсыз. Жеткиликтүү гана бир автоунаа кире алат. Ошон үчүн сунуш аз, бирок талап көп болгондугу үчүн ким бул акчаны берсе кирет, бул акчаны төлөбөгөндөр кирбейт сыяктуу кандайдыр бир тескөө жүргүзгөн жана натыйжада автотыгын кандайдыр бир деңгээлде чечилген. Ушул негизинде кандайдыр бир рыноктук баа койгонубузда бул маселени чечишкен. Экинчиси бул шаар борборунда унаа токтотуу. Мисалы үчүн Бишкектин шаар борборунда сиз унаа токтотом десеңиз 40 сом ошо токтотконуңуз үчүн төлөйсүз. Ал эми шаардын четинде бир унааңызды токтотсоңуз 20 сом төлөйсүз. Эмне үчүн шаар борборунда кымбат, ал эми шаардын четинде арзан? Себеби шаар борборунда талап өтө көп. Ошондуктан талап өтө көп болгон үчүн анын баасы дагы жогору болот. Эгерде Лондон $15 баа койбосо, же Бишкек мэриясы 40 сомдук баа койбосо, эмне болмок эле? Бул жерде автоунаалардын саны шаар борборунда көбөймөк. Автоунаалардын көбөйгөнү бул биринчи автотыгын маселесин алып келет. Экинчиси бул экологияны бузуу. Демек автоунаалардан чыккан бул газ жана башка түтүндөр шаардын атмосферасын, экологиясын дагы бузат экен. Бул шаар тургундары үчүн, ошол жерде жашагандары үчүн дагы терс таасирин тийгизет экен. Ал муну тескөө үчүн сөзсүз түрдө кандайдыр бир рыноктук баа койгонубузда бул маселе чечилет экен. Демек шаарыбыз дагы таза болот, автотыгын дагы кандайдыр бир деңгээлде азаят экен, экологиябыз дагы таза болуп бир тартип келет экен шаарга. Бунун кандай чечтик, кандайдыр бир рыноктук баа койгонубузда бул маселе чечилди десек болот. Дагы бир кызыктуу тема бул таза абаны сатып алабызбы? Таза абаны дагы биз сатып алабызбы? Албетте таза аба сатылбайт. Бул бекер. Адамдар абаны каалагандай колдоно берет. Аба эч качан сатылбайт. Албетте мисалы үчүн сиз Кытайга барсаңыз, Пекинде сатып алышыңыз мүмкүн. Себеби ал жерде аба өтө кирленген, кирдүү абаны албетте адамдар ошол кирдүү абандан пайдаланып бизнес кылып ошол таза аба саткан же фильтрлеген кандайдыр бир аппараттарды адамдарга сатып атат. Ал эми Кыргызстаныбызда андай абабыз таза болгон үчүн
кандайдыр бир деңгээлде биз акча төлөбөйбүз. Бирок мисалы үчүн бир жерден үй алып атканыңызда же батир алып атканыңызда бул таза аба фактору ошол батирдин баасына да таасирин тийгизет экен. Демек батир алып атканда биз ошол эле убакта таза аба дагы алып аткандай болуп калат экен. Себеби таза аба үчүн дагы биз акча төлөп жатат экенбиз. Аны ушу мисал катары бере кетсек, мисалы үчүн мен бунун графигин сыза турган болсом, бул батирдин баасы жана мисалы үчүн бул шаар, Бишкек шаарыбыздын көлөмү болсун, бул жак, ал бул жер батир болсун. Мисалы үчүн шаар деп жазайын бул жака. Шаар. Демек бул жерде сунушталган шаарыбыздын сунушу чектелүү болгон үчүн чоң эмес же кичине эмес, чектелген гана бир райондор бар. Ошол райондордун айланасы биздин шаар болуп эсептелет. Ал чектелүү гана болгон үчүн биз кыска мөөнөттө шаарды чоңойто албайбыз. Ошон үчүн бул түз болот. Биз шаарды чоңойто албайбыз же азайта албайбыз. Ал эми талап кадимкидей биздин талабыбыз болот. Бул талапты D1 менен белгилеп кетейин. Бул жерде дагы бир талапты белгилеп кетейин. Бул жерде D2 катары белгилеп кетейин. Эми Бишкектин ар бир районунда баалар өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы үчүн тоого жакын райондордо батирлердин баасы кымбатыраак, мисалы үчүн P1 дейин. Ал эми шаардын ортосунда же баягы таза абасы начарыраак жерлер болсун же ТЭЦтин айланасында болсун, бул жердеги үйлөр арзаныраак болушу мүмкүн. P2. Бул жерден демек бул жерде таза аба бул жердеги болсом таза абасы азыраак. Мисалы үчүн таза аба тоонун боорунда бир жер алам десеңиз же үй алам десеңиз, анын баасы кымбат болот. Эмне үчүн? Ал саткан адам айтышы мүмкүн. Себеби бул жерде таза аба бар. Бул жер ден соолугуңуз үчүн пайдалуу. Ошондуктан бунун баасы кымбат. Кийинкиси айтышы мүмкүн, бул жердеги баа бул жерге караганда арзаныраак болушу мүмкүн. Себеби бул жерде таза аба салыштырмалуу, бул жерге салыштырмалуу азыраак болгондугу үчүн бул жерге азыраак төлөйбүз, бул жерге көбүрөөк төлөйбүз. Албетте бир гана таза аба батирдин баасын чечпейт, бирок батирдин баасына кошкон салымы эң негизги салымдардан бирөөсү болуп эсептелет. Албетте башка факторлор дагы бар, бирок негизги факторлордун бирөөсү таза аба экен. Демек таза аба үчүн дагы биз кандайдыр бир деңгээлде үй сатып алып атканда акча төлөйт экенбиз. Ошонун негизинде бизге себеби бардык адамдар таза аба болгон райондо жашагысы келет. Демек ал жака талап көбүрөөк болот. Ал жака талап көбүрөөк болгондугу үчүн эмне экен, алардын баасы дагы жогорураак болот. Ал эми таза абасы азыраак салыштырмалуу бул жерге азыраак болгон жерге талап азыраак болгондугу үчүн алар салыштырмалуу арзаныраак болот. Таза абасы. Демек кандайдыр бир деңгээлде биздин таза абабыз батирлердин баасын түзүлүшүндө чоң ролду ойнойт экен. Кыскача биз ушул негизги талаптын жана сунуштун жашообузда кандай рол ойногонун көрдүк. Кийинки сабагыбызда буюрса биз талаптын ийкемдүүлүгүн өтөбүз. Чоң рахмат.